Гүлхумар Турдуева 8 жылдан бери бир тууган тай эжесин апа деп, ал эми бөлөсүн жолдошум деп айтат. Күйөөсү экөө кичинекей кезинен эле бирге ойноп бирге чоңойгон. Алар мектепти аяктаган соң бир тууган эжесиңди кудалашып, бөлөлөр үйлөнүшкөн. Гүлхумар тай эжеси куда түшүп келгенде таң калгам дейт, бирок каршылык көрсөтө албаптыр. Учурда жубайлар бир уул бир кыздуу болушкан. Айтымында балдары дени сак чоңоюп жатышат. Апам каршы болгон. Анан тай эжем өзү оорукчан болгонда, ошого өзүм күйөөм жактырып, мен только ошого үйлөнөм деп ошол күйөөм туруп алган. Апам каршы болгон. Анан тай эжем да капа болуп, сен мен кыз алайын, мага кыз бер десем, сен мага неме болуп айтасың деп апам бир кыйла эме кылып жүргөн. Кудайга шүгүр, балдарым жакшы эле, бирок балдарым келечегинде кандай болушуну, балдары кандай болушуну билбейт экен. Бирок бир туугандар ортосундагы никелешүү дайым эле ойдогудай боло бербейт. Жакында эле Ош областында өткөн жыйында мындай көрүнүш айрыкча Өзгөн районунда көп катталып жатканы айтылды. Анын кесепетинен балдар өлүмү көбөйүп, же наристелер майып болуп төрөлүп жатканы маалымдалды. Медицина кызматкерлери ымыркайлар чарчап калган учурларды жана ар кандай кемтик менен төрөлгөн балдардын таржымалын изилдеп чыкканда, бул наристелердин көбү туугандар ортосунда никелешкен жубайлардын чүрпөлөрү экени аныкталган. Штрафный санкция кылды, бирок каражат аябай аз болгон үчүн 10 миңден 15 миңге чейин аны төлөп коюп, кайра эле той өткөрүп бере беришет экен. Айрым адамдарда балдарын башка үй бүлөгө берсе кыйналат. Же болбосо бейтааныш адамдын кызы жакшы келин боло албайт деген түшүнүк калыптанып калган. Ошондон улам балдарын көз алдында чоңойгон кызга үйлөнтүп коюшат. Көп учурда жаштардын ою деле эске алынбайт дешет мамлекеттик кызматкерлер. Заргер зонасында ака уканын баласы үйлөнгөн. Ошо үйлөнгөндөн кийин биринчи баласы тирик калган. Калган 11 баласы өлүп кете берди. 1 жашарга жетпестен өлүп кете берди. Я потом пошла у них спросила, почему? Неге десем, родственники мы деди. Я акылканын балдарыбыз деди, да. Баласынын ден соолугуна зыян болуп калышы мүмкүн. Баланын эненин ичинде бала өөрчүп атканда зыяндар болуп калышы мүмкүн. Именно нервный системалар жакшы өөрчүбөй калышы мүмкүн. Центральная нервная система өөрчүбөгөндөн кийин обязательно башка органдарга дагы залал кетириши мүмкүн да. Статистикалык маалыматтар боюнча Өзгөн районунда 2015 жылы 59 наристе чарчап калган. Кийинки жылы бул көрсөткүч көбөйгөн. Ошондой эле 2015 жылы ушул эле райондо 14 бала тубаса майып болуп төрөлсө, былтыр бул сан дагы өскөн. Алардын көпчүлүгү дал ушундай. Бир туугандардын никелешүүсүнөн төрөлгөн балдар. Мындай үй бүлөлөр Ош областынын Өзгөн, Кара Суу, Арабан жана Ноокат райондорунда көп экенин анализдер көрсөткөн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош.